Olmazsan talan gençler, genç kızlar. Şerge köpten beri mi koydur albayı taptı da biz günde avariya olup odat. Учурда жергиликтүү тургундардан кайрылуу бар экен. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургочой Жапаров, ошондой эле УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиевич Кыдырчаевичке, жана дагы ушул жол министри Абсаттар Сыргабаев Токтогуловичке, жана башка дагы ушул жол боюнча иштеп аткан бардык башкармалыктарга кайрылабыз. Bu yoldan bizge karay biz saldık. Biz yolga çıkım, doполнительно düştü. Yoldan proyeksiyon sırtkarı girgen obyektler, abiyonlardan on var. Yani bunu var, multfilm olup atat. Yok, multfilm емес. Az onu kurganına tümden cep etti. Arkadan da cep etti. Uçunu kur. Egerde uçursanız Paralel yol gerek de. Bu jigit Azmettin proyektör o jigit. Tübün cep atat. İçine Ketteki şakaldı sürüttürüp biz bunu arıp çoğuytmama jarasa sizlerge 1 metrge 1 metr kur salsaydık ошо. Алдағы дополнительный проект üstü. Биринчиден туган. Поворотта турат. Ал жерде тротуар каралган, каралган жолдун боюнда. Нече о кийинки айылдарда ар бир Ошол 2018 долбоор болуп атканда буякта конуш жок, кирбей алган жок болуп калган. Ончукка, ошо аркача Айткан эмес. Айтыш керек эле да. айлыкпен кайрылдыбы силерге? Перспектива без айылып кайрылган эмес. Айтса эмес да. Өздөрү сиерде бүйөжүлүк баскан. Проект түзүп атканда бул жерге тротуар, бул жерге перспектива, бул баары кол коюп берген. Дагы эмне керек? Айткыла тек остановка коюп бер деди. Нерге муну коюп бер деди. Айыл өкмөт сунушу менен. Бир жол боюнча сүйлөп атасак. Убагында айыл өкмөт сунуштарды берген эмес экен да. Таза суу маселеси боюнча, Айбек, мында кошуп кетелем. Таза суу маселеси боюнча проект бүттү. Топочемкадан 1 миллион канча миң сомго бүтүрүп, тендерге тапшырдык деп атат да. 3 жыл болду. 3 жылдан бери эч ким албай атат деп жүрүп, бирок рысайлыкка жөнүп кетти. Жолдасыңар авария, 2 күндүн бирден авария болду. Кудай сактасын эми. Ал жерге бордюр коюп туруп, автоунааларга мына туктай турган обочина кылып туруп, бер жагына тротуар кылганга мүмкүнчүлүк барбы? Уже долбоор бүтү. Бар. Мындан кийин аны Минтранспортко жазып да. Анан талапка да ошону кошуп коюш керек, жана ГАИнын штатын көбөйтүү боюнчачы. ГАИнын штатын көбөйтүү, штраф видеокамера, светофор сөз коюш керек. Анан жолдун кенендигин да кошуп кеткеле бул жерде. Бул жер нормативге жооп бербейт, 10 метр. 15 метр, 16 метр болуш керек эле да. Освещение. Освещение проект боюнча ошол жерде токтойт да. Проект боюнча. 18-жылы бул жерде калктуу конуш жок болгон. Биздин проект каралып аткандачы. Эгер болгондо бул жакка освещение кирет. Айыл өкмөттүн чабалды болгон да. Убагында талаптар койгон. Акенайс Азбит боюнча да tasarloo. Ну ушу освещение столбаларына бекиндей эле бир жеңил конструкциялар койсоңор болбойбу? Проектте Уруп туруп кайра адам ошол жерде өлүп атат. проектте каралган Техник эме чөнтөккө деле жеңил болмок. Урса деле адам турак айылдарда чөнтөккө деле иш болду. Жолго өтө жак. Темирден болсо, болсо системдер өлбөй Эч нерсе болбойт, өлбөй калмак да. Столба деле жыгылмак бизде. Киши Жак районунун акими Баратбек Жалалбековичтен азыр директор сөз. Бул жол боюнча бүгүн элдер кайрылышты. Ошол боюнча директор. жол боюнча 1 мамырын бизге кайрылды эле. Бишкек Ош трассасынын ушул Сасыкбулак участкасында жол кырсыгы көп катталып атат. Анан бүгүн элдер менен жолуктук. Бул жерге май кызматкерлери, ушул жолдун баягы подрядчик Азибек ишканасынын жетекчилери келди. Азыр сүйлөшүп, бул жолду эми кошумча тротуар бул жерден топалган кошумча тротуар дагы 3 километр, анан кийин жарыктанды. Биз азыр ушул катты даярдап транспорт министрлигине жөнөтөбүз. Арактагы бүтелек дагы деген. Аракта мунун алдында да авария болгон, мындан мурунку. Жалапат маданият жолу Сасыкбулак айылына келдик. Учурда азыр элдер кудай кылышыптыр. Бул кооптуу участок. Адамдардын өлүмү аябай көбөйүп тур. Бул жакта азыр жашоочулар арыз менен кайрылышты. Азыр биз сире ойлорду кылабыз. Ушул биз айлабыз кеткенден ушул жигиттерге кайрылдык. Азыр бүт өкмөт бийлик булактарынан адамдарды чакырдык.
Бул Кыргызстандагы эң бир кооптуу участоктордун бири болуп калды. Бул Сасык булак айылы деп айтылат жалпысына. Бешкепе ушул жерде дагы ушундай аталышы бар. Бул жерде акыркы күндөрү ушул бардыгы YouTube'дан эле көрүп атасыздар. Бир күндө 5 аварияга чейин болуп атат да. Анан бул жерде жол эң кооптуу участок. Бул жерде мына кече эле болгон авариянын калдыктары, машина сыныктары жатат. Анан биздин эң биринчи эле нерсе ушул адам өмүрүн сактап калуу болуп атат. Ошонун негизинде эл ушул жаңы конуштун адамдары өзүбүз бир демилге кылып айла кеткенде ушул жерге түлөө өткөрүп атабыз. Мындайча айтканда Кудай өткөрүп канчыгар ушул жерде кырсык азайсын деп. Күнчүлөргө эч кандай шарт жок. Бул жерде бүт окуучулар мектепке барышат. Бишкек ош трассанын боюнда мына көрүп атасыздар, эч кандай бир тротуардын орду жок. Бул жагы да канал, бул жагы да канал. Машинелерге эч кандай бир тектөөчү белги да жок, бир 60, 40, 50 деген. Ушул биздин эң башкы эле көйгөй ушул болду. Штраф видеокамера сөз коюш керек. Албетте, биздин эң биринчи маселебиз баягы сурообуз ушул болду. Талайка бул жака келсеңиз, Светофордун жанына сөз штраф видеокамера азыр биз өкүлдөрүнө чакырганбыз. Бул жак биздин ушул акебиз Талайка, ушул айылдын баягындай бии деп коебуз. Бул жакта ушул өзү бул жолдун боюнда жашайт. Жигер кылгыла шум болуп. Но видеону тартып койсоң, мына ошол авария болгон машиналардын бампер экен да. Мына оны бетке барып тийип пайрамнеге чыккан да. Ушул жака кирип кеткен машина. Тийип пайрамнеге чыккан. Каналга. 3 машина. Монун боруна бордюр коюш керек да. Сел арыктын боруна. Анан мынау 8 метр жолда ушуну бизге параллель жол. Шуну бүтүрүп берсе, балдарыбыз окууга мектепке барып атат деген жолдун бойлорунда. Мына жолдун оң жагындабы же? Орун барбы? 8 метр параллель жол мынау. Параллель жолду бүтүрүп берсе, балдарыбызга дагы өзүбүзгө дагы коопсуз болот эле да. Жолдорго киргенби? Параллель жол. Биз айтсак муну неме жанагы жолду кылгандар жасабайбыз биз. Муну өзүңөр айыл өкмөтпү, ушак бүтүрөт деген да. Негизи караган эч ким жок. Кандай болгон учурда мына көргөзүп койсоңуз. Жолдун борунан мондай автоунаалар кыла башын бордюр сөзсүз керек бул жака. Анан жолдун мына обочинасы, мына тарабы. Ушул тарабы 375 болуш керек. 375ден кийин бордюр коюп, анан оң жагынан жанжал жасап койсо коопсузураак болот да. Азыр мына чоң мына автоунаалар келет да, карагыла. Булар азыр ГАИни көрүп жай жүрөт. ГАИ болгондо аябай катуу ылдамдыкта жүрүшөт да. Жастарбы? Мен ушул Сасык булак айылынын тургуну Талайбек Туруев аты жөнүм. Şu біздің көйгөйлүү маселенин эң биринчи şu жолдун боюнда жүрүш кыйын болуп атат да, балдаргачы. Балдар мектепке барат. Балдардан тышкары деле адамдар өзүбүзгө деле коркунучтуу болуп атат. Көрүп атасыңар, 2 күндүн биринде эле авария. Мына бир күндө 5 авария болду бай күнү. 5 машина кагышты мына. Азыр Видеолор бар да. Эмелердин бардык видеолор бар, материалдар бар. Анан эми бизди эч жака үнүбүз жетпей атат. Ошол акыркы үмүтүбүз деп мына чакырдык, коноктор дагы таанышабыз, Кудай буйрса. Ошо элдин атынан сүйлөнгө мени эметишти. Ошо буйрса, муну ушу параллель жол, муну бер жакчы. Эми трассанын боюна тротуарга деле опасный да жүргөн көчө. Мына ушул параллель жолду 8 метр. Шуну бүтүрүп берсе бизге. Анан эми муну столбалар ono сел арка жакын болуп калган, өзүң көрдүң. Кулайын деген аварийный состояниеда турат. Муну бир нече жолу кайрылдык. Эч кандай жыйынтык болбой атат. Анан ошол эми. Дагы эмне кылсак? Муну мектептин жанына, ono ташбактын үстүнө басып өтө турган светофор коюп берсе жакшы болот. Бизгече подземный переходко болбойт, сел жүрөт. Надземныйга күчүбүз жетпейт деп атышат. Ушу светофор басып коюп өтө турган кылып коюп берсе, жаш бала эмес, чоң адамдын өтүшү кыйын болуп атат да. Баарыбызды көрүп атабыз. Биз жакта да 5 авария болду. Өлүм болуп атат. Мына жогорокто 3 адам өлдү аварияда, машина уруп. Bir cumada 2 жолу 3 жолу авария бар да, сөзсүз. Кээде күндө болот. Штраф видеокамерада коюш керек. Штраф видеокамера коюш керек. Эгерде жанагындай койбосо, жанагындай видеокамера алып келсе, дежурте турган балдар даяр бердечи. 2ден туруп беребиз. Элдик конуш, бекер иштеп берейин деп атабыз. Официалдуу эле коюп коюш керек штраф видеокамераны. Мына жерде полоса деген, знак дегенди карабайт да. Полный. Двойной полосанын басып урбай деп атышат. Эми Кудай сактасын. Кандай талаптар бар дагы? Талап эми эң негизгиси эле ушу баягы адам өмүрүн сактап калыш керек болуп атат да. Анан биз чакыра калып эле баягы мода болуп кетти го. Блогерди алып келди, анан кийин өкмөт адамдары чакырды, анан ушинтип эле байынтып атат деген ойдон алыс болушубуз керек да. Биздин биринчи максат мынакей. Баягы орун деле айтат го. Оорукучу алдын алгыла депчи. Биз деле ушу өлүмдүн алдын алайлы деп атабыз да. Болгон маселебиз ошол болуп атат. Азыр биринчи очередь могу жерден күбө болуп көрсөңөр болот да. Азыр окуучулар мектептен кайтат, өтөт. Ушул трасса болсо, машина өтүп атса, ошонун четинде окуучулар кетип атат да, элестетип көргүлө. Эч кандай же бордюр жок ал жердечи.
Мондай бетон тосма болсо дагы ичине коркпойсуң да. Анан негизги маселе ошол болуп атат. Адам өмүрүн сактап калайлы. Ушу эл өзүбүз чарчадык да. Ушу аварияны берде көрө берип, баягы тарткан видеолорду көргөндөн жүрөк ооруп калды негизичи. Анан кийин эми малды айтпай эле койлуп. Адам болуп атат да биринчи орундачы. Анан ошого биз өзүбүз топтолуп муну көтөрүп чыктык эми ушул баягынтип Кудайга кичине кан чыгарып коелу депчи. Эми анан бул менен токтоп калбай атайын сиздерге кайрылдык. Болгон жерлерге жеткирип биздин үнүбүздү айтып жеткизип берсеңиздер биздин маселебиз ушул эле. Жолду чечип берсеңер баягы тирикчиликтебиз бар жокту унутуп калдык да биз. Ушу жолдон эсин аман балдар келсе, өзүбүз барып келсек ошол эле болуп калды бизге проблемачы. Анан эми баягы Азбекти деле кечке жамандай бергенде болбойт. Ушунчалык жолду кылып берди, жакшы. Бирок баягы эске албаганда эми жөө жүргүнчө каякта жүрөт, тротуар каерде болот, эмнеге конуш шөбү ошолор эске албаганбы? Эми азыр конуш түштү, баары сонун болуп калды да. Ошого баягы кыла турган нерселерди алдын алып, эртерээк жасап койсо ошол эле бизге проблема чечилет. Жок дегенде ошо бардырды коюш керек биринчи очередь. Аны ушу ылдамдыкты чектеп бериш керек. Түнкү маселе боюнча Айбек. Асфишени ойногонго чейин келип токтогондо Алда эми күйдү десеңиз. ооба, эми күйдү. Кайра жүрүп. Анан эми бер населенный пунктта. Населенный пункт болгондон кийин асфишени коюп койсо, анау заводдун акырына чейинче жакшы болмок. Анан кийин кээде бул населенный пунктта бул ооруганы бар, карлар бар, башкасы бар, жаш баласы бар. Населенный пунктта түнү 1 болобу, 2 болобу, таңгам болобу, сигнал басып бирин-бири обгон кылып аткан. Айныкча фураларчы чоң машиналар. Алар эми сигнал басканда билесиңер. Кээ бир киши аны карабайт. Майла эми знакка караган эме болбойт да, самыгыла ушу видеокамера чечет го дейм да. Негизги ошол болот. Мисалы айлар келсе да 1-2 саат турат экен дагы. Ооба. Анан булардын эле кетет экен. Бири-бирине маргайт этип өткөндө болду, бүттү, эч ким түшпөйт экен. Ал убакта тартип бузбайт деңиз. Ооба. Баары жакшынакай болуп калат ама. Штраф керек. Ооба. Негизги ошол болуп атат. Анан майы кызматкерлерине дагы ошолорго тиешелүү дешип атат. Бизде эми баягындай жок экен да маалымат. Изденүү эле чогула калдык. Баягы жол белгини айтсак 60 деген турат деп атат да, бир эки ай менде талаштык. Мына өзүңөр турасыңар, кайсыл жерде турат? 60 деген жол белги турат. Жок, берки 60 деген чектөөчө. Ошону караса да коркот да, водитель 60 экен, 60-ты айдайын депчи. Мисалы өзүбүз деле айдап жүрөбүз го. 60-ты көргөндө секиндейбиз, ай жокту экен депчи. Эми ошол болсо да кичине тособу деп атабыз да. Ушул жерде белги жок да. Негедир могу көлдүн боюнда бир 200 метр аралыкка 60-ты койгондагы эки жагынан ортодон бүттү дегенди коюп койгон да. Алар түшүнүксүз да. Күчүлөрдүн конушу болду. Мен райондук мына жалпак тилинен айткан райондук ГАИнин башчысы. Белый фондо сузак. Белый фон уже это означает ограничение скорости. Максимальная скорость допускается до 70. 60-тан 70-ке чейин. Ал коюлган жери айылдын аты жок болгондуктан ошол жерге атайын 60 коюлган. Ар бир айдоочу билет ушу 60 экен. Эгер мектеп же окуу жай же болбосо садик боло турган болсо ал жерге кошумча 30 же 40 ылдамдык чектөө белгиси коюлушу мүмкүн. Хорошо, эгер сурансаңыздар, сунуш бериңиздер, койдуруп беребиз. Аз тартып келдик, ал жерде жанагы сызык тура 60 бүттү деп турат да. Кайсы? Эмеде, наркы. Жок, айылдын башында жазылып атпайбы белый фонго? Жазылып турат, бирок бир 200 метрден кийин бүттү деп турат да. Айылдын атыбы? Жок, эмеде. Сызык 60-та. Көрүп келдик азыр. Жок, белый фон, мен кайталап атпайм. Белый фон уже это означает максимальная скорость 60. Эми аракет кылабыз керек эле, кеч болду. Айыл жок болду. Ошого сиз айткан мына освещение уланысы жок. Населенный пункт болгондон кийин Ошолорду киргизебиз демиш. Сиз айта атпайсыз, кат жазып туруп министрге. Эми багы ошону мен жолду кургандарды айттым. Населенный жерде планга кирген эмес. Биз баштаганда жок болчу депчи. Эми ал шылтоо эмес да. Адамдар толуп атат. Жол курушчулар боюнча мен айтып коеюн, Азбектин представители катары. Азбек генподрядчик. Проект эмне болсо ошону жасайт. Проекттен сыртка да чыкпайт, ичкери да кирбейт да. Анда сизге дагы бир жакшы эме бар. Мына куурду мына эптеп атып кыйчайтып койдурганбыз. Бирок бир сел келгенде эле толуп калып атат. Ону мына Оно жерден келгенде вообще мынактан суу мындай келатса, монда туура коюп койгон, карама каршы коюп койгон. Мана сен түшүндүр. Аны айтып жүрүп биз өзгөртө албай койдук. Проект ушундай кылып койгон дейт. Азырдан мындай эле көрөбүз. Азыр эле барып көрөбүз. Анан эме эптеп эле бүтүрүп өткүзүп коюп кеткенден бул канча жылга кызмат кылыш керек элге. Ошону айтам да. Дефектный периодта мындай эптеп деген сөз болбойт. Бизде консультант бар. Жок, биз кайрылдык. Өкмөттөн да кайрылганбыз, кесмени да кайрылдык. Ошону айтты. Биз да ушундай алганбыз проектти да. Кечиресиз, катты кимге бердиңиз? Адаким деген зам аким эмне берген. Адаким деген зам айыл өкмөт Кат кайрылган. келсе
карайсызбы? Кат келбесе каяктан? Азыр эми ыры сайлап койду, Жоюлуп кетти. Биз азыр же сузакта эмес, же ырыста эмес. Жанагындай болуп калат да жетим бала болуп. Неге сузакта эмес? Сузаккасыңар да. Сузакка автоматически эле өткүзүп койбойсуңар десе, ар бириң барып өзүңөр өткүзүшүңөр керек дейт. Ооба, каттап туруш керек. Сизде келген ар бир катка жооп берилет. Ошондой эми азыр эми Эми жалпы баа карта чийилип, мына кооруңардын оозун жеп кеткенден да кичине стачкалап койду, отмазка кылып же. Бул эми Сел боюнчачы. тур боюнча турат. Тур боюнча. Азыр жакшы эле баштап келдиңиздер. Оно жерден көрөсүздөр, канал келет атат. Келип турган токтоп калды да неге? Токтоп тургандан мына туш-тушка эле кичине турба коюп койду. Ал турба деген бул селге эч туура келбей турган нерсе экен. Сел дардик алып келет да, ал жабылып туруп кайра жолду басып атат. Ошонун түгүнөн өтөт да ушундай экен да. Көрдүңбү? Мына азыр көрүп чыксак болот. Ошонун түгүнөн сел жеп ачты го баягы. Жолдон бери трассага чейин селге, ал сел дарыны салып чөйдү. Жок, ошон жерлерин көрүп кыдырып койбойбу? ошондогулар. Жол башталып атканда бул жерден сел келди. Сел келгенде МЧС келди, айыл өкмөт келди, аким келди, баарыбыз ушул жерде башынан баштап комиссия болуп басып келдик да мындай. Ошондо биз сунуш бердик. МЧСке айыл өкмөткө тоонун түйү менен может канал казасыңар, кандай кылабыз? Ошонун түйү менен канал казып атсак, бизде средства жок, эч нерсебиз жок, силер жардам бергиле деп жолдон чыккан асфальтты дамба кылып, тоонун түйүнө төгүп чыкты, элдер билет. Жигиттер барып турам, аякта айтып кетейин да, төккөнү чынбы? Эми экотех инспекция, экология келип, азбиртке кайра штраф салды. О жерге асфальт төгүп койдуңар да. Айыл өкмөт анын үстүнөн топурак менен жабабыз, төгүп бериле деп төктүргөн. Ошо бойдон 5 жыл косколбой койду. Могу сел келген боюнча, элге коопсуздук боюнча жергиликтүү бийлик МЧС эч нерсе чече албады. Анан келген сел 3 жолу тетиги повороттон барып жолду жууп кетти. Моунун ичин толтуруп кетти. Муну азбир өзүнүн эсебинен тазалап отуруп чарчады дагы. Министерствого сунуш берди. Жерге сел бата турган чоңураак кылып туруп, күбөттү чоңойтолу деп. Министерство макул болду. Кийинки сел ona 2 турба тура эмес болуп калды, суу атпайт экен десек, могу курду кошуп берди. Кыйгачкылык элдин суранычы боюнча 1,5 метр. Могу курдун диаметри. Бул курду кошуп берди, муну дополнительный проект үстүнө салынды. Ал салынгандан кийин, муну арып казылгандан кийин мооларды казып таштады, мынакей. Азыр жергиликтүү бийлик моундай кылып туруп алыс жерден биздин күбөткө казгандан кийин селдин баары ушу менен келип, так мен айтып кетейин. Селдин баары ушу менен келип, могу күбөткө киргенде, моундан кирген сел жолду жеп баштады. Дагы дополнительно жолду сакташ үчүн могу ар бир казылган жерге дагы дополнительно мооларды куруп до конца куюп койсо болбойбу? Куюп койсо болот, МЧС, айыл өкмөт, акимият куйсун, пожалуйста, бул жолго тиешеси жок да. Ошону айтам, жолдун бюджетинен асыкча кеткен чыгым мунун ар бири тетиги коюлган 500 канал, бул труба силерге карабайт. Бүт бул жолдон бизге карай биз салдык. Биз жолго чыгым дополнительно түштө жолдун проектисине сырткары кирген объекттер, объемдор да мунун баары. Эми мунуңар мультфильм болуп атат да азыр. Жок, мультфильм эмес. Азыр ону курганына түгүнөн жеп кетти. Наркысы андан да жеп кеткен. Ушуну кур. Эгерде утурсаңыз, эгерде ошону курбасак, биздин жолубузду жеп кетмек да, сиздин казып койгон траншеяңыздан келген. До конца эле куюп койсо болбойбу? Болот, айыл өкмөт куят, акимият куят, МЧС куят, жол эмес. Жол эмес да булар. Анан биз жолду сакташ үчүн ушуну куюп алып, жакшы биз жолду сактап калдык. Казганда мына столбалар аварийный состояниеда турат, азыр суу келгенде зорго эле турат. Качан ушу Баке мындай да, кыргызда жакшы сөз бар. Өзүңөр жакты эметип туруп, биз жакты. Жок, азыр кыргызда жакшы сөз бар да. Каранчыны сойса да касап сойсун деген. Биз жолчулар жолго гана жооп беребиз. Монда чрезвычайный ситуация. Сел келсе, МЧС бар, жергиликтүү бийлик бар. Столба калса, рейс карайт. Ал биз рейс келип жол салган жок да. Ошондой эле биз келип столба салбайбыз да. Караштырбайсыңарбы? Могу жерде вообще түгүнө барып калган наркы. Бир эле караш. Бул бир, экинчи вопрос. Жана айтылгандай проект башталып атканда, могу жерде конуш жок болгон үчүн эмелер кирбей калды, освещение менен тротуар. Азыр могу жерде сиздер менен келип сүйлөшүп, айыл башчысы менен, айыл өкмөт менен бар эле үч жерден жол салып берилет экен. Бул параллель жол керек да. Бул жигит Азбиттин проекттин ошиги 3 жерден сиздерге заезд салып берди. Азыр могу айыл өкмөтү салып берсе, ички 8 метр жолуңуз бар.
Mına salgan köprüsü onu. Kuru. Ötkende su batmay mındayla kılıp koygan. Asfaltga çeyin çıkıp üstünden berince ezdi kaplap mına. Hatta salgan kadar kemerine salgan. Bunlar size sap koydular mı? Yok bunu Kurbalar. Uçlardan aşağı da görüp durur. Onu aytırdan. Birinci köprülerden gittik. Ona batmaydı. Mına o şeyde çakar. Tübün cevap atat. Tübün cevap atat. İçine Ketdagi şakaldı sürüp kara tolturup koydu, tek izlep durur. Erten su kelse dağın cep girip, dağın eksit alıp şakaldan jayıp koydu. Köprünün de turunu salganlar. Ayarda turamaz mı? Sebebi çoktanday da. Al yerde жөнүнө мындай кичинекей лоток бар болду, проект бар. Биз муну арыкты чоңойтконго жараша силерге 1 метрге 1 метр куур салып бердик ошол. Ал дагы дополнительно проекттин үстүнө. Birinciden tugan. Pavrot'ta turadi. Pavrot'ta turadi. Ikinciden 100 metreden keyin dagı köprü var. Onu muna жол көчөгө же болбосо мунерге кылганда айрылдан эсептеш керек дейм канча жерге Аны сиз берген сунушпен салынган. Башынан аяғына бул башы болуп атат. Аягына ортосунда 3 жерге берилген. Муну көпүрө Өзү аке бул чөтең 55 керек эле да буга. Трассага 100 метр жерден жанында эле көпүрө бар. Андан кийин эле дагы көпүрө салып коюп атат. Эми биз эмес, айлыкка суранган. Өзү айтып берген каты бар. Ошол жерге салып бер деген үчүн салынган. Биз өзүбүз билип сала албайбыз. Азыр мен разворот ошакка кылабыз. Бу жерденчи. Ошол жерден двойной полоса менен барып, кичине полоса алып коюп, бурушуңду апасың да. Бул үчөө айлыкка сурангандан дополнительно кирген үчүн полосасы двойной болуп турат. Азыр полосаны бул айтып аткан үчүн берип кести. Ошол жерлерде сплошной эмес. Бир жолу кирип кете албайм экен. Ошон үчүн сплошной проект боюнча. А эми бул азыр кестирип салат, сунуш берет. Азыр двойной эмес, ошол жерде ачып берет. Азыр мен мына үй меники да. О неге көпүрө кылсам болобу стандарт кылып? Өзүм салып койсом болобу? Болобу демейби? Мен андан чоңураак кылып кыламын. Суу бата турган кылып. Мисалы үчүн менде 3 машина бар. Кана бирөөнүн огород менен чыгып отур. Эртең жамыл жааса алам айтат, ошол дейт чыкпа дейт. Мен чыга алам, жол жок. Карачы салсак болот. Салсам болот, ошо жерге. Бизге эмес жок. Жок, алып таштабайбы? Ошо мен аны ошо Мен айланып өзүмдүн жаныбыздан салабыз деп аракет кылып атабыз. Эми мына телеарка бордюр каралган эмеспи? Бул жерде азыр биринчи көйгөй. Жерде параллель жол, эгер айтып аткан параллель жол машиналар чыгыш. Эң биринчи көйгөй ошол. Экинчи көйгөй. Ушул жерден окуучулар мектеп бар. Светофор. Ошол окуучулар ушул жол менен басып кетеби, кетпейби? Эгерде керек болсо, акимият министрлиги азыр дагы кечегинен биздеки мүмкүнчүлүк бар да. Суранып көргөнгө ушул жерге тротуар, жана 1,5 метр. Бизде 8 метр жол бар. 8 Аны метр. түшүнүп атам. Андан сырткары тротуар кереги жок. Кереги жок. 8 метр. Анан ошо мектепке кирген жерге, мисалы Момбек файл өкмөт эле Ашыкча жок да Айбек. 5 жерге 8 метрден кийин пешеходный эме коюп да мына. Мына уже бар. Машинага жол болсам, адам жүргөн пеше өтүп кетсе, жаш балдар мынак менен ойнойт, аркадан өтүп мына карап кетет. Тротуар керексиз. Айла жок, светофор. Мен машина жүргөзүп барып калса да жолду кылат. Тротуар койбосо болбойт да. Анан кийин болот. Жазгы айлыкка, акимиятка жазгыла. А биз жолго балдар, жаш балдар. аркадан өтүшөт, жыгылышып нарага өтүп кетет. Ал жолду сакташ. Бауракка бар жолду жеп кетет. Баары менен ишин таанышып ондойлуктар жазышып болбойт. Биз сүйлөшөлүчү. Ол жерде тротуар каралган эмеспи жолдун боюнда? Каралган эмеспи? Нече ол кийинки айылдарда ар бир эмеге Ошол 2018 долбоор болуп атканда буякта конуш жок, кирбей алган, жок болуп калган. 10 жылга Бирөө айткан эмес болчу. Айтыш керек эле да. айлыкмет кайрылдыбы силерге? Перспектива бияз айыл болот деп кайрылган эмес. Айтып эмеспи? Өздөрү ушул жерде жөө жүрүп баскан. Проект түзүлүп атканда бул жерге чейин тротуар, бул жерге чейин куур, мындай бизде баары кол коюп берген. Дагы эмне керек айткыла, десек остановка коюп бер деди, эмнеге муну коюп бер деди, айыл өкмөттүн сунушу менен. Биз жол боюнча сүйлөп атсак, Убагында айыл өкмөт сунуштарды берген эмес экен да? таза суу маселеси боюнча Айбек, мурда кошуп кетелем. Таза суу маселеси боюнча проекти бүткөн. Топосъемкасын 1 миллион канча миң сомго бүтүрүп, тендерге тапшырдык деп атат да. 3 жыл болуп калды. 3 жылдан бери эч ким албай атат деп жүрүп, мына рысайлыкка жөөлүп кетти. Эми билбейм, ал 1000 метр шланга да алып койгонбуз деп атат. Алар эмне болду? 1 миллион деген да оңой акча эмес. Проектisi бүткөн, топосъемкасы бүткөн, ушунун дагы аркасынан түшүп, ушу таза суу бир мына кудукка куйган суулар 1 айдан ашып турса куртап кетип атат. Чыны да? Кызыл курт болупту. Айла жок, түзүк кайнатып чыгып атабыз. Сөзүбүзгө да кошумча да.
O Bazar Korgon'dan bir yerden su gelip kirpiçli zavod bana sizlerge. Osonun dağı 5 kilometre biz yol salarda trubalar aябай eskilген eкен. Al bizden arttırdı. 20'lık, 30'lık. Şunun bарын Azbit özünün esebinен kazıp kayra gömüp bergen. Biroq Suzak Bazar Korgon'dan akman ayıl ökmötleri şu arkalarını alıp koyup bergen. Almazsa çıkardı. Bizde özü yok. 3 yıl, 4 yıldan beri şunday Oşa su gerek dediler şular. Yok, bunu oynatan, Bir dakika jetmeydi. Yok. O dönme kuralı değil, rezervi var. Bizde usul yok, baştalbay aytadi da. Эми проектisi бүткөн, айтып атпаймынбы, 1 миллион 250 миңге сыздырганбыз деп атат. Өкмөттөр ала жоюлуп кетти. Азыр эми ошонун аркасынан түшүш керек. Эми могул жерге столбой кое турган болсо, обочинадан алысыраак кылыш керек да. Өтө жакын кылбай. Кечеде советскийде столбан айтам. Освещениянчы. Но машина туткой турган жайдан алыс кылыш керек да. 375-тен берич. Ол болсо өтө опасно. Кечеде советскийде столбана бир КамАЗ жүрүп кетти. Өтө жакын болуп калды. 1 метрден аштырып Столбалар. Ал ниеде элдин айткан көйгөйү ушу столба кулайт аварийный состояние дейт. Ал Суу келгенде жыйып калып атат да. вообще эле ал суу келгенде. Ал бир караш эле ал сени алды эле жакын. Өткөндө көрсөттүм го мен дачы бир 2 кадам ашпаса 3 кадам эле да кырасыгачы. Эмнеде көрсөтүңөр авария 2 күндүн бир эле авария болуп калды. Кудай сактасын эми. Жол жерге бордюр коюп туруп, автоунааларга мына тукпай турган обочина кылып туруп, бер жагына тротуар кылганга мүмкүнчүлүк барбы? Уже долбоор бүттү бар. Мындан кийин аны Минтранспорт жазып да. Деулар келди. Ошол эми азыр эгер кыдырып көрөбүз десеңер, онун немеге чейин барып келсек болот. Onu айылдын этегине чейин. Бирок азыр жерге тротуар жасайын десең, жер жок экен да. Бул жакта бар. Сол жагында. 8 метр каралганбы жолдо? 8 метрди да казып отуруп билбейм канча калды. Азыр бирок мына фундаментке чейин да жол. Ошо фундаменттен 8 метр бери карай жол да. Ошону канча 6 метр жолубуз 2 метр, 1,5 метрден тротуар коysок. Тротуар керексиз. Тротуар болмосун акпайт. Эми штрафтер Гай начальник айтпады бу жерде отуруп. Ошону баягы кытайский компания. Ошон алдык деп азыр. азыр ушул сурачы анда. Эми бул өзүнө өткөрүп отуруп. Албетте салбаларда онун бир Эми бир-эки суроо эмелерге. Штраф видеокамера, светофор койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Байке каралганбы? Каралган. Демек ошо службада кошо киргизишибиз керек экен. Мондай пересеченияларга сөз светофор ана штраф видеокамера коюп коюш керек. Ограничение. ГАИ ар дайым бола бербейт. Силерде канча штраф? 11. Базар Коргондо 5, 5 жетишпейт. Буларда 11 да жетишпейт. Силерде бизге караганда 100 миңге көбүрөөк да халктын саны. Бизде 200 миңдей. Бизге 5 штат ал жетишпейт да. Жок дегенде бир 15-20 болуш керек. 7 штат базар. Ооба. 7 штат, а? 7 штат деле целый районго жайып кеткен да. Анан талапка да ошону кошуп коюш керек. Жана ГАИнын штатын көбөйтүү боюнчачы. ГАИнын штатын көбөйтүү, штраф видеокамера, светофор сөз коюш керек. Анан жолдун кенендигин да кошуп кеткенде бул жерде. Бул жер нормативге жооп бербейт 10 метр. 15 метр, 16 метр болуш керек эле да. Эми бул ал проект боюнча кандай кылышты ошондо караш керек. Дагы кошуп айта турган сиздер барбы? Тарта турган жерлерчи? Onu salbalardı görüp bola o yerде кылайна сплошной тарап этек жакта көрсөң болот. Официальный неменен алдында Освещение проект боюнча ошол жерде токтойт да. Проект боюнча 18-жылы бул жерде калктуу конуш жок болгон. Бизде проект каралып аткандачы. Эгер болгондо бул жака освещение кирет. Айыл өкмөттүн чабалды болгон да. Убагында талаптарды койгонбуз да. Акана сиз Азбит боюнча да атасыз жол боюнча. Но ушу освещение столбаларына белгилей эле бир жеңил конструкцияда койсоңор болбойбу беле? Проектте Буну уруп туруп кайра адам ошол эле өлүп атат. проектте каралган койсо болбойт дейм да. Техник эме чөнтөккө деле жеңил болмок. Бирок урса деле адам Темир турбаланды. турат да айылда да сүйсө деле эчтеке болбойт. калганда Жолго өтө жакын. жакшы болуп ошол темирден болсо может жана сүскөндөр өлбөй Эч нерсе болбойт, өлбөй калмак да. Салба деле жыгылмак эмес да. Кышыйып калат, бирөө өлөт да. Анан акчасы деле эконом болсо керек. Эгер муну транспортировкага келип коюшу муну айлактарын жакшы карабай атышат да. Ошо проект освещение
ошол бүгүн баягы өкүлдөр бүт ЖТР регионду айтып келет. Биз келбей койшук экен себептер менен. Айла жаккан биз блогер жигитибизди алып келдик экен. Кичине болсо да бул жака чыгарайлы сот тармакка. Элдин баардык кайсы азыр эме боюнча? Освещение боюнча. Баягы өзүбүз ойлонуп эле баягы карапайым адамдардын башы жетсе кантип жогору жакта отурган барабайт эле жинденебиз да ошол. Столбаны урдун мынакей. Өзүңөр күбөсүңөр. Адамдар ошол жерде каза болушу да мына силер койгон эме освещениени. Ошону ичкери кирсеңер айылдар да турат. Профилден не китайча. начар. Машина урса деле жыгылып калбай атат. Адам өлбөй атат. Ошону эмнеге карабайсыңар деп эле ойлонобуз. Мондан деле эртең коркобуз. Муну да сүзөт. Баягы эч ким гарантировать албайт да бул бүкүп болот да. Бул столбан сүзсө сынып калат. Бул түшөт экен өзү сапаты да жок экен. Жок, негизи айтам. Мен баягы жыгылганда деле эстеп атсам, ошончо вес түшөт атат да. Сертификат любой машинаны талкалайт. Мен мондой алыста болсо да бир жөн эле. Жолдун боюнда да. Четке чыгам деген машина жок. Норма менен андан ары кире албайбыз. Бир аз түртүп койдур сынып калды. Ошо нормадан деле кичине караса болбойбу деймиз, мына жактарын өзүңөргө деле экономбу деймиз, ал. Просто столба кайдан алганын айтайлы. Барып текшерип ошо. Жок, ошо. Өткөндө бул Түшүндүк. Ошонун кичине мына берсе болбойбу. столба мейли экен. Но жол отур. Бул да начар болду. Бордюрбу? Не начар? Несі начар? Кайсын Эми азыр буну suurуп көрсөк болобу? Мисалы мынча эле немсени кагып коюп атасыздар да, буну жеңил машина урса учуруп атат. Урган жерде экосенсор итагилер. Ошо уруп кетип атса. Жок, түшүнүп атам. Бордюр сыяктуу көрсөтүп турат. аны уруп атпайбы эми кел. Урбаш керек. Муну элдин өзүндө болот. Обочинадан алысыраак болуш керек деген Азыр ойдо. мынакей окуучулар ушул жерден өтүп атат да. Жерде водопроводко труба чыгып турат. Ошону эскертип атат ошол трубалар. Макул, аны түшүндүк. Жеркинде бордюр койсок болобу? Жөнөкөй бетон, же кыйын бар. Чет эчмейт. Баягы окуучуларды сактап калыш. Каерге? Жол четке да кайры коймок. Жерге? Жок, бул жак. Машина токтойт, анан кийин обочина болуш керек да. Ошону машина. Мисалы мынау деле адасам, кандай болот? бордюр болсо, анан балдар өтө берет. Бордюрдун сол жагына өтө берет ошондой. Акылы со адам токтойт да, нормально токтойт да. Эч кандай неме болбойт, а? Эмне үчүн токтош керек? Токтосун, пожалуйста. Эми баягы кооптуу аймак деп биз карап атабыз да. Күнүк авария болуп атат. Ошол жерде адамды уруп кетсем эмне болот деген ой болуп атат. Жок, ошого бордюр коюш керек да. Эмне үчүн коюш керек? Жок, ал силер ишиңер эмес банда. Биз алдын алайлы деп баягы айттым го мен суранып атабыз. Бул жерде окуучулар өтүп атат, машина чыгып кетип атат. Ошоңо койсо болобу, болбойбу ушул эле? Ким сунуш берсин? Ошону эле суранып атабыз. Башка бул жерде биз жашап атабыз. айтса, биз сунуш берели. Жерге болот, болбойт деп. Ушул аймакта Мондай сунуш болот. болуш керек болуп атат да. Нормативде 375 мисалы обочина болсо, бул жагына ортосуна бордюр коюп туруп, анан тротуар болуш керек болот да. Адам өткөнгө. Машина келип сүзсө да бордюр сүзөт, адам сакталып калат да. Адамга нар жакта жол кылабыз деп атпайбы аны? 800 метр ачки жол. Ал жак бар экен, бул жак бетчи. Нар жагын айтып атасың. Мисалы азыр местный жителдин баары ушул жак менен жүрөт. Оны ачканага ишке барышат. Окуучулар жүрөт да. Мына обочинаны кеңейтиш Жолду караңыздар. бордюр коюп туруп, тротуар жасаш керек. Жок да. Жолдун аркы бетине. Бул жак Сузак районунун айтылып Канча эме болот? Километр протяженность ушул. 2 километр дедиң, 2,5 километр. 5 да болсун, 5. Эч канча эмес экен. 5. 3 километр. Километрден да кошуп жазып туруп Минтрансқа берели. Эми бул жерге кандай? Дополнительный полоса деп атасызбы? Жок, 4 полоса. 4 полоса. Булар айтып атпайбы, тротуарга. Тротуарды го эми мынакы күбөттүн арагына кылса деле болот да. Безопасно да. Эми билеми бар. Эгер жер чечилсе, жер берип бар болсо, Эмеде машинанын потогу да көбөйдү да, бул жер 4 полоса болуш керек да. 4 полоса болсо талаш болуп атат да, жол тар болот. Аны да кошуп коюш керек. 4 полоса кылгыла деп атасыңар. 4 полоса плюс бордюр. Машина токтой турган жер. Линк болсо бордюрду коюп турат, жок деген. Полосага турмасак, мындан эмес битер. Жана штраф видеокамера коюлат да. Вообще күчүрөт. Мисалга населенный пункттар бүт эле 16 метрде өтө ашпайбы. Болгону штраф видеокамера, светофор коюш керек. Только өзүңдө гана коясың. Жол адам Мына ал жерден кирип чыгышат да бирок, бул жерге Ар бир съездге светофор коюсаң, машинаны токтотуп эле коюш керек. Совсем жүрбөш керек. эми адамдар жашап атат да, безопасно жашап атат. Водительден можно бериш керек. Анда эмеси бар да болсун. Ограничение нет, светофор жетпегенде.
ограничение 40 койса Әрбір 500 метрді съезд. Неге? Населенный пунктта қанша болуш керек? Населенный пунктта қанша болуш керек? 60. Жана әрбір километрге қойса шектелет скорость. Мына авария кырса КамАЗ азыр обгонго чыкканда авария болду. Бір полоса керек. үч тарапты айдаса бир эки жол бүт. Вечерний время ушулар карап атканда маркет етеді да жайы бар деп тияқтан элечи анан жай айдап калса Эме сунуш болуп атат. Центральный трассаны мисалга штраф видеокамера болса, биз азыр базар турганда, мисалга Минтрансқа, МВДга чөп турган болса, ички эмелерге, ошол акимиятка, мэрияга жана штрафтарчы, ошондой долбоор кылайын деп атабыз базар турганда. Ички жолдорду, ички бюджетке, сырткы жолдорду эмеге, центральныйга. Ана штраф видеокамераны көбөйтөбүз. Ар бир трассага. үч көпүрө кылышкан да экен. Двойной сплошной кылып койду. Ал двойной сплошной үй менен келип чыгып аткан. Ана заправканын жанында. Бар ал жерде эле көрсөң болот. Линияларды ажыратыш керек да, бөлүш керек анда. Аны разрез кылыш керек. Разрез кылыш керек. Официально мындай болсо мейли болот. Ошону катка киргизиш керек да кошуп. Үч эле көпүрө ошо 800 метр деп. 800 метрди жолдон кош керек. Ошонун баарын катка киргизиш керек. Катка Азыр эгер камера болуп койсо 15 миң алып кирмей чыкканга штраф жазып болуп коет. Азыр жергиликтүү тургундардан кайрылуу бар экен. Келселет ушунда. Баштап бересиз. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургочой Жапаров, ошондой эле УКМК жетекчиси Камчыбек Ташыевич Кыдырчаевичке, жана дагы ушул жол министри Абсатар Сыргабаевич Токтогуловичке, жана башка дагы ушул жол боюнча иштеп аткан бардык башкармалыктарга кайрылабыз. Биз ушул Сасык Булак, Сузак районуна караштуу Сасык Булак айылынын тургундары биздин эң көйгөйлүү маселе болуп аткан ушул азыр Жалал Абад Маданият трассасынын 60 км аралыгында болуп аткан көйгөйдү айтып өтөлү деп атабыз. Бул бир эле бизден эмес, ушул 60 км ичинде жайгашкан бардык аймактар кооптуу болуп атат. Эч кандай бул жерде жөө жүргөн жүргүнчүлөргө шарт каралган эмес, тротуар дегендей жанагындай бордюр, кыскасы чектөөчү баягындай белгилер жок. Өтө кооптуу болуп атат. Биз бул жерде бүт калктуу конуш болгондон кийин бала чака бар дегендей, мал кел бар дегендей баары ушул көчө менен тынымсыз каттоо болуп турат. Ошондуктан биздин биринчи эле ушул көйгөйүбүз ушул жолду карап бизге баягы трасса болгондон кийин Кыргызстанда бирден бир эң көп ушул жерде баягы кыймыл аракет ушул жерде болуп атат. Ошондуктан чектөө үчүн бизге баягы алдын алып биринчи ушу штраф камераларды орнотуп, жана башка баягы жол чырактарды коюп дегендей ушундай бир аракеттерди жүргүзүп, ушул көптөгөн баягы өмүрлөрдү сактап калганга ушул силердин жардамыңар керек болуп атат. Биздин негизги эле кайрылуубуздун себеби ушундай болуп турат да. Мектепте балдарыңар бар да? Алып барасыңар да? Жол кандай болду? Жол эми коркунучтуу да. Себеби баягы жаш бала эмес өзүбүз эле өтө албайбыз. Аябай катуу өтөт бул жерге келгендечи. Эч жакка карабайт. Бизге ошон үчүн жол немеге тротуар керек, светофор керек бизге. Баягы жол эрежесине кооптуу полицейский коюп берсе деле ошого деле сүйүнөт элекпизчи. Балдарыбызды негизи балдарыбыз эмес өзүбүз деле коркобуз. Жолдун чекесинде машина күтүп турганданчы. Кырсыктар көп эле болду. Кырсык аябай эле тынымсыз эле болуп атпайбы. Ошон үчүн бүгүн мына жолго Кудай өткөзүп отурабыз. Жамаат баары жол ушу Сасык Булак айылынын тургундары биригип. Балаңыз барат да мектепке? Балам бар, неберелерим бар. Ой, сөз келип калды, айтып коюңуздар. Садик куруп берсе деле жакшы эле бизге. ФАП негизи бизге Садикте ФАП да жок да силерде? Жок. ФАП деле жок. Садик ФАП биякта турсун, ичкенге таза суу жок. Кыргызстандагы эң бир баягы каралбай калып кеткен эле бир жер да бул жерчи. Таза суу ушундай проблема. Эми ал башка берки ФАП дегендер алар бардыгы экинчи очередте калып кетип атат да. Бизге ошол жол көйгөйү, андан таза суу болуп атат. Эми бул жерге баягы өкмөт тарабынан атайын эл жашайт деп бөлүп бергенден ошондой жактарды да каралыш керек эле да. Эч кандай эч нерсе каралган эмес. Ички жолдорду мына көрүп атасыңар, бардык сел алып кеткен. Эң бизде коркунучтуу сел, ар жамгырда сел келет бул жакка. Азыр акимда талаптарды жазып кетти. Буйруса азыр аким бүгүнкү эми ошо бийлик өкүлдөрүнө кайрылдык.
болушунча ушул баягы эл өзүбүз баягындай ынтымакка келип ушул жерге баягы бир кырсыктар азайсын деген негизде атайын бир кудай өткөрдүк, тилөө өткөрдүк. Эми ошол нерсебиз дагы кабыл болуп кырсыктар азайсын. Анан ушул өкмөт тараптан дагы бизге жакшы жардам болуп, ушул айткан төмөндөгү биз токтолгон нерселердин баарын карап берсе жакшы болот. Жарандарга да кайрылып кеткилечи. Автоунаа эми баардыгы келип баягы адам өзүнөн дейт го, баягы өзүңөн башта дейт. Ушу биздин урматтуу айдоочуларга дагы ушул тартипти сактайлы, ошо көптөгөн өмүрлөрдү сактап калайлы. Негизги баардыгы ушул келип чыгып аткан баягы оор жоготуулар дейбизби, автокырсыктын баардыгы бул ушул биздин оюбузча баягы чоң ылдамдыктан болуп атат да. Ылдамдык эле болбосо эч ким бул жерде эч нерсе болмок эмес да. Кырсыктар деле катталмак эмес. Азыр ушул мына белги үчүн дагы атайын ушул жерге топтолгонбуз. Ушул жерде жашап аткан үйдү дагы ушул Иса деген могу жигитке да рахмат. Ошону уюштуруп ушул жерде кылып атабыз. Бул жигитке дагы баягы Кыргыз Республикасынын баатыры деген нам берип койсо деле болот өзү. Ушул жерге сел келсе биринчи ушуга келет. Буга учурап туруп анан калган жактарга кетет да селчи. Анан ошол белги катары могу куш келиңиздер Базар Көргөн Сузак район деген жазуубузда турат. Атайын баягы кызыгып көрөм деген өкүлдөр болуп калса келип көрсө да болот да. Баягы ориентир катары ошол. Эми биздин негизги эле көйгөйүбүз ошол, баягы өзүбүз биринчи тынч болсок анан калган ишибиз болот экен да. Бала чака өзүбүздүн жолдон өтүп үйгө эсен аман келишибизди тилеп эле отурабыз. Биринчи көйгөй ошол болуп атат да. Анан айта берсек толтура. Дагы барбы? Келип атат ушундай. Силер араңар кайсы жакка чыгасыздар азыр? Мисалга мына аркага деле аягы жок такыры бар Базар Көргөн Сусактагычка кириш керек өзү. Бирок ал жерге да мана турба коюп койгон. Турба коюп койгон да. Мына трассанын түбүндө турба бар. Ооба. Эми азыр мына чоң каналды кылып берсе деле айыл жерге барган суу кантип өтөт деген дагы суроо бар да. Батпай калат. Батпай атат да, ашып кетти. Негизи турбаны өзү мындай суунун багытына коюп атсам, наоборотуна мындай коюп коюлган да. бардыгы тескери десек. Азыр бүт тескери болот. Ичи толуп калган ылайга. Менден баштап. Аны айтсак ошо планда ошондой түзүлгөн деп эме кылып атышат. Майыр Айбек Азан ойду биринчиден баштап Ошо азыр бир чекеден баштап жерин көтөрөбүз. Көмүрөң айтыңчы. Ушул силердеги участок боюнча айтып коюңуз баарын. Кандай көйгөйлөр бар? Мен аты жөнүм Туруев Салайбек, ушу Сасык булак участкасынын тургуну болом. Элдин атынан сүйлөп берди атат, элдин атынан сүйлөп коюн. Биздин эң көйгөйлүү маселе ушу жол болуп атат. Каттыраак айтырың, 2 күндүн бир авария. Биздин балдар ушу жолдун бою менен, трассанын бою менен мектепке барышат, 3 километрге. Авария болгондо 20 метр, 30 метр томолонуп чыгып кетет машиналар. Бир күндө 5 аварияда болуп атат. Ана азыр көрдүңөр өзүңөр машинанын таркаланып жаткан эмелерин, запчасттарын. Ушу тротуар десек, тротуарга кандай мүмкүнчүлүк болбой атат. Анан мына жолго параллель жол бар 8 метр трассага. Ушуну бүтүрүп бер десек 2025-жылкы эмеге киргизип атат, бюджетке. Мындан келе 2025 эмдиги жылы болот экен да, ошо. Бир жылга чейин авариялар. Ошого чейинки эме адамдын эң өмүрү коркунучтуу болуп атат. Жолдун бойлоруна жүрүш. Штраф видеокамераларды айтып, бар жерлерде айтып. Ошого штраф видеокамераларды коймоюнча ГАИ келсе 1-2 саат туруп кетип калат экен. Анан биздин өтүнүчүбүз ушу бийликтен, жогу жактан видеокамера коюп берсе штраф, ошол светофор коюп берсе мектепке өткөн жол чырактары. Анан освещение мына именно биздин айылдын түшүндө жок. Неге десек, проектиде жок болчу дейт мурда. Ушул освещениени биздин айылдын түшүнө мына баштан баштап кирпичный заводко чейин коюп берсе. Анан таза суу маселесинин проектиси бүткөн. Топосъемкасын сыздырып 1 миллион канчага да 1 миллион 250 миң деп эле жалган айтпасам 1000 метр шлангасы менен даяр деген тендерге тапшырган. Тендерден эч ким албай атат деп мына 3 жыл болду. 3 жылдан бери ушу күтүп атабыз. Кудук водовоз менен алып келип куябыз, 1 айдан кийин курттайт суубуз. Ушул эми анан мектеп алыбыз. Мектеп, садик бизге. Айтарыңыз дагы. Анан ошол мектеп маселеси, мектептин жери бар биздечи. Бар дегенде ошол жерде. Анан эми азыр биздин айыл өкмөт жоюлуп кетебиз. Мына Сузакка кошулдук, эми Сузак аракет кылса ошо мектептин жерин мен таап берем. Детсадтын жери да бар. ФАП бүт баардыгын тапсак болот. Жер бар да даны эме. Ошол эми. Анан алымча кошумча болсо болсо дагы айтсын. Ким бар? Манас кайга кеттиң? Манас кел. Бордюрларды коюп берсин. Бордюрларды Айт, айтарың да. Негизги маселе бүгүнкү көйгөй. Уктуңарга барыңар эле. Жамандык эч качан болбосун, Кудайым колдосун. Ден соолукта болуңуздар, баарыңыздар эсен аман болуп
Yaxshilik tilin için yavruңuzlar. Сызак районунун акими Баратбек Жалалбековичтен азыр берекелүү сөз. Мына жол боюнча бүгүн элдер кайрылышты. Ушул боюнча берекелүү сөз. Бұл жол бойынша бир жума мурун бизге кайрылды эле. Ушу Бишкек Ош трассасынын ушу Сасыкбулак участкасында жол кырсыгы көп катталып атат. Анан бүгүн келип элдер менен жолуктук. Бул жерге майы кызматкерлери, ушул жолдун баягы подрядчик Азибек ишканасынын жетекчилери келди. Азыр сүйлөшүп бул жолду эми кошумча тротуар, бул жерден токтоп калган кошумча тротуар дагы 3 километр, анан кийин жарыктандыруу. Биз азыр ушул катты даярдап транспорт министрлигине жөнөтөбүз. Ал жактан кошумча каражатты ушул Азибекке дагы экономиянын эсебинен жасап бергиле десе, булар жасап беребиз деп. Бул бир варианты да эмеден чыгуу үчүн. Андан тышкары майы кызматкерлери менен сүйлөштүк, буларга дрон алып берсек деп атабыз. Бул жерде айдоочулар аябай катуу жүрөт. Сактабай жол эрежелерин бузуп, анан булар да суранып атат. Азыр биз жанагы дрондорду алып берсек, ошо менен штрафтарды салып, анан коопсуз шаардын жана камералар бүгүнкү күндө МВДга өтүп атыптыр. Булар айтып атат, азыр жанагы 3 бүттүү камералар да бизге өтсө, шуну коюп. Бул болсо дагы бир аз жол кырсыгынын адам өмүрүн сактап калуу, алдын алуу иштерин жүргүзсө. Анан дагы бул жерден бир жол салып бергиле деп атат айыл тургундары. Ал жол айыл өкмөттүн ички жолуна карайт. Азыр проект даярдап туруп, ушул жолду да баштап берсек деп атабыз. Азыр быйылкы бюджет эсебинен жетип калса жасайбыз. 7-2023 толук жолду жасап. Эми көзөмөлдө болот. Бул жер аябай ушул каргашалуу ушул участок болуп атат. Күнүгө жол кырсыгы катталып атат. Буну маалыматты алып турабыз биз. Буюрса эми ушул майы кызматкерлери менен жанагы светофорду да чечип атабыз. Анан кийин макет, анан макеттерди да коюп берсек деп атабыз. Алыстан айдоочулар көрүп эле баягы гаи бар экен деп ылдамдыкты азайтат да. Ошол негизинен анан эң негизгиси айдоочуларыбыздын баягы айдоо маданияты жок да. Бул жерден кошумча тилкеге карама каршы тилкеге чыгып айдашат. Фуралар, оор жүк ташыган машиналарда мына катуу жүрөт бул жерден. Эми чектөө киргизебиз, айла жок. Анан бордюрда кошуп кетишиңиз керек, мына селардын жанына автоунаалар түшпөш үчүн. Бул жерге бир автоунаа түшүп кетти. Айтып атат, ошого бордюр коюп берсе депчи. Ошондо азыр ушул тротуар бордюр, анан кийин жарыктандыруудун баарын жазып туруп жөнөтөбүз. Биздин колдон эмне келет, баарын жумшайбыз. Жакшы. Рахмат чоң. Акыркы үмүтүбүз ушу болуп турат да эми. Анан сөзсүз эле адам өлгөндө Азыр мынаны көрдүңүзбү? Мына эки полосабы? Азыр машина көбөйүп калды да. гаи бар. Жок, обгон кылам деп да авария болуп атпайбы? Ооба. Өткөн советскийликтер ушинтип өлдү да. Жаш балдар. Мына турбалар кара, незаконный да ка. Бул айла жок, булар алынат. 8 метр. Себеби наркы 8 метр жолду бүтүрсөк, муну Сиз айтып атпайсызбы, съезддерди бул салганда ушу, кире албай атабыз. жок, бурда айла жок, ушуну койгон да, ушу жолдогулар коюп берген ушуну. Наркы бетке өтөт азыр. Кандай болуш керек бул жерде? Труба болбойбу? Школ каерде, ушул жерде? Школ ушул жерде, мына айылга келип кетет. Проект боюнча труба кетпей берди. Каерде? Мына жерлерде. Көпүрө ондыйракта бар. Айылда 3 эле съезд бар, мына ички жолу бар, өздөрүнчө оңдош керек. Жүргүлө. Ушунда тартып кой. Вообще, Мына көпүрө да. Эме, мектеп. Мына жакка кетет. Автодопко бирок, полоса болот. Эми биздин балдар көбүнчө мына жака кетет да. Мына жерден чыгып алып, ошол даяр полосанын жанына светофор коюлуп кош керек. Ооба, басып өтөт. Мына канал менен кетишет байкуштар. Светофор местный бюджеттен карайсыңар, проекти жок бизде. Анда үмүт кылып отурбагыла, ачык эле айтып коеюн. Акимчилик чечет. Акимчилик средства бөлүп берсе. Эми ал аким келди го, кана. Биз колдоо көрсөтөбүз. Проектировщиктер келип чызып берет, башка кылат. Аны линиялар боюнча да айтылды. ГАИнин эмеси ушул жолдон айылдан чыккан жерлерди ажыратып бергиле деп атат. Ажыратабыз. Ал биздики бөлүп коебуз. Ал съезддер ошо ажыратып тапкан кирди. Чейин кирди да, мемлекет. Ошону срочно ал оңой эле жеңилип баштайт. Аны биздин албетчиктер келет жакын. Ошондо турабыз да.
Краскамен чыспайт. Мектеп ачылып Мына жакта. Мектеп бу. Шуайда бу светофорго, пешеход эле светофор, пешеход кнопочный коюш керек. Мынауга коюш керек. Муну остановканы ушунача полоса кылып туруп, себеби биздики көбүнчө эле бияка кетишет да. Буякта айыл көп да. Жок, бере керек. Şöyle dayar da. Pешеход знак dayar var. O жерге эле светофор стойкалары коюш керек. Эки жерге. Неге полосасы керек бизгече? Неге полосасы жоқ? Эки жагы көп. Эки тарабынан эме полоса кылып коюш керек экен. Коюш керек. Сиз штраф видеокамера коюлса, ГАИ болобу? Ишчилик кетип калат, башка болот. Полоса сызылбай калатса, полоса өтөсүн. Полосаны бул жерге да бирөө керек экен. Эки тараптан токтогонго, ягынан токтогонго. Эки тараптан. Бул жер коптуу болуп калат. Съезден өтөлөбүз. Берет. Басып келет, коптуу болуп калат. Ошо жерге эле коюлду. Ушул жерге коелу. Эки жагынан керек да. Бул жагынан токпойт, бул жагынан токпойт. Мектеп канча аралыкта бул жерде? Мектеп канча аралыкта? Мектеп 800 метр бар. 800 метр. Биздин балдар барып келиши 3 километр да. 1,5 километр барат, 1,5 кетет. Анан эми негизи мектептин жерлерин бар экенин эле азыр эми таппай атабыз. Бирок негизи карап мектептин жерлеричи. Мына биздин айыл өзү мына жактарда кошкондо бир мектепке ылайыктап. Мектеп эми 1,5 километрге барып келишет бизгечи. Барып келиши 3 километр. Кыш болот, жаан чачын болот, башка болот. Мына жолдон өтүштүн өзү проблема болуп атат. Ошого эми азырынча бияка каттап турсак, кийин өзүбүзгө мектепке жер караштырып, мектептин жери бар да өзү. Салыш керек да. Анан эми азыр самый главный неге светофор коюп алсак, окуучулар мектепке өткөн, басып өткөн. Эмнеден чоң адамды өтүш да кыйын болуп атат. Ошол маселе. Мына жууп кеткен экен, э? Муну биз экскаваторну ачтырдык, жууп кеткен мына. Муну Башы көмүлүп кеткен. көмүлүп кеткенби? Бул кийин дагы ачылып көмүлүп калды. Каналды коюп атканда эми аны алмаштырат. Бирок малар үйүнө өтүш керек да. Убактылуу болсо дагы. И так трасса бизге кооптуу болуп атпайбы? Ушу 3 Мынабы? аксады менен өтөбүз. Жол да бул жер. Ооба. 8 метр жол. Мындан эмне кеткен? Мында таза суга суу да мурда. Биринчи мына каналдар курардан мурда жолду жасаш керек да. Автоунаалар өткөнгө. Бир жолду жасап коюп анан мынтип айланып жүрө бербейсиң да. Биринчи жолдор жасаш керек. Могул жерге тротуар кереги жок дейт. Керек да. Керек. Ички жол болсо дагы тротуар керексиз. Сел келгенде нонун ичине толобу суу? Бул кадимде толдун бара качып кетет. Ошол учурда могу астырып элдер өтүштүн айынан кайра коюп алышты мына элдерчи. Жол жок. Мына апасы жетелеп алып баратат мектеп окуучуларын. Мына бүгүн Кудай өткөн жер. Барып сурайбыз азыр. Эже, саламатсызбы? Тарсак болобу? Эми биз азыр могул жолго тротуар жасоо боюнча светофор, штраф видеокамера ушулар коюу боюнча эметип атабыз да, мектеп бордюрдун ол жерге окуучулар жолдон бул бесин өтсүн депчи. Ушул боюнча айтып коюңузчу, биз балдарды мектепке алып баргандан коркобуз. Бизге штраф видеокамера. Мектепке азыр балдарыңызды алып кеттиңиз да? Кандай көйгөйлөр бар бул жерде? Ошо тротуар керек болуп атат да мына жолго, мектепке кооптуу болуп атат барганга. Анан мына жерден жолдун бойлорун аңгып казып койдук, ошолорго дагы КамАЗдар токтоп алып жолдун боюнан өткөндө кооптуу болуп атат. Бордюрчу? Ооба, керек ал жерде. Бордюр керек болуп атат. Эң главный ошо бизге тротуар керек да. Тротуар. Эме штраф видеокамера керек, видеокамера керек бизге дагы. Ошо балдарга кооптуу болуп атат чынында эле. Светофорчу? Светофор дагы керек. Пешеход дагы керек болуп атат өзү өткөнгө. Биз ошо жогору жактан келип мына кафенин алдына да КамАЗдар, машиналар вообще мындай туруп алып атат, ошо өтүш да кыйын болуп атат да бизге. Кафе жакын курулуп калган да. Кафенин жакын курулган,
ошо азыр аралап өтөсүң. Өзү бул жер 4 полоса болуш керек эле. 4 полосадан бул жак курулуш керек эле да. Келечекте кеңейет да. Кафе жакын курулуп калган. Кеңейгенде деле аларга деле бир өзү айтыш керек болду негизи. Мен өткөндө айтсам дагы деле коюп атат. Монтип биягына салса аны чукурга түшүп кетип атат. Ошо туалеттин алды аң кылып казып койгон, балдарга кооптуу. 3 балаңыз бар экен да? Экөө азыр. Экөө. Булар бир сыныпка. Кошуналардыкы. Күндө апарып алып келесиз. Күндө апарып келебиз. Ушу жолдо тынбай эле авария болуп калгандан байланыштуу ушу апарып келип атат. Кайсы мектепте окушат булар? Ташкалактын мектебинде окуйт. Канча окуйт? Канча окуйт экенин билбейбиз аны. Канчанчы классың? Канчанчы классың? Сенчи? 2. Жол опасный болуп атабы, кооптуу болуп атабы? Аварияларды көрүп атасыңарбы? Балдардын психикасына. Ошо машиналардын КамАЗдер дагы жолдун боюна токтотуп коюп, мынтип өткөндө мына ак полосага жакын болуп калып, окуучулар кыйын болуп атат. Өткөндө бирөөнү уруп эле кетейин дедим мына жолду. Балдардыбы? Ооба, окуучулар. Жерде көшөкөттөгү болбосо окуучулар наркы өттөй бери бетте аттылар өткөрүп коюп атат да. Главный балдар жүгүрүп эле өтүп кетет, ушу менен кыйын болуп атат. Мына кафеде өтө жакын болуп калган да. Мисалга могу жолду куруп атабыз да. Жолдо 5 категория бар да, түшүндүрүп коеюн. Биринчи категорияда жолдун ортосунан 32 метр. Министр менен сүйлөшкөндө айткан жолдун ортосунан 50 метрге чейин Минтранска карайт дейт. Мисалга, эгер жаңы бир курулуш кыла турган болсоңор, келечекти ойлоп, аркандуузун таштап, жок дегенде 50 метр, жок дегенде 32 метр таштап курулуш кургула. Себеби эгерде жол кеңейе турган болсо, өкмөт өзүнүн жерин алат баары бир. Азыр мына экинчи категорияда жолдун ортосунан 16 метр болуш керек, бирок тилекке каршы бул жерде азыр 10 метр болуп калган. Мисалга мына кафени деле алып карасак, кафе өтө жакын болуп калган да. Эгерде мына дагы 4 полосага кура турган болсо, кафенин түбүнө келип калат да. Бул жакын курулуп калган, арканды узун таштабай. Мындай болуп, бул жакка урулат экен да. Ушул мындай кылбай суу кеткенге да отпайбы? Адам өтөбү? Көрмөсө болсо. Келчи. Келчи. Бул жер шыр кете турган болуш керек да. Мындай кыйгашынан куруш керек эле да. Ошондой болбойт. Суунун агымына карап болбой калган болот да. Толуп калыптыр. Ошондой. Муну ким тазалап атат эми? Жок да, ким тазалайт? Эч ким тазалабайт. Дагы бир эки сел келсе толуп калат экен да. Толук экен го. Эми жүргүлө. Ой, шеф, салам алейкум. Жакшы да өзүң. Жалал Абад маданият жолу, мисалга, могу жолду карасак, бул жерде арык турат. Арык азыр түз келип туруп, могу жака уруп атат да. Бул арык мындайынан кыйгачынан кетиш керек экен эле. Арыктан жана суу түз келип туруп, могу сел арыкка кошулуш керек экен эле. Мына карагыла. Бул долбоордо башында сел арык ушул канал сол жак менен кетиш керек экен эле. Кийинки долбоордо булар жолдун оң жагынан кылып койгон да. А бул жерде обочина менен тротуар жок болуп атат да ошондо. Азыр могу жерге барып көрөлү да. Жолдун боюнда сел арыкты көрдүк да. Ушул сел арык мына могу каналга кошулуш керек экен эле. Азыр барып көргөзөм. Келдик. Мына өзү мына ушул канал жасалган экен. Ушулга могу жолдон аккан эмени, сууну, нугун ушул жака буруп коюш керек эле да. Азыр жолдун боюнда жасалган сел арык, мисалы жолдун ортосунан 16 метр болсо 3.75, анан сел көп болгон үчүн ушул жакта жүрүш керек экен эле. Булар азыр жолдун боюна куруп, бир жагынан столболорго дагы өтө кооптуу болуп калган, кулап түшүшү мүмкүн. Экинчиден, жөө жүргөн, мисалга сел келсе, ошол арык менен жүрүп калат да. Жаш балдар болот, адамдар өтө кооптуу болуп калат. Ушул жака жүрүш керек. Бул жерде тереңирээк калыш керек. Наркы бетке көрөбүз. Бул жерде дамба жокко? Бул кандай бурулат ошондо? Мисалга азыр кара. Бул жактан сел келе турган болсо, бул жерге келип, жерге дамба коюш. Эгерде каналды бул жака бура турган болсо, бул жака дамба коюш керек экен да. Бул жактын селинин суусу өзүнө жетишет экен. Барып туруп, ал жакта ушундай тыгылып калыптыр.
Бул жер жакшы каралбай калыптыр. Бул жерде мындай угол менен жасаш керек эле да, мындайынан кетиш керек эле. Азыр тике болуп калган да. Труба койгондо мына карасаңар өйдөлүш болуп турат ар жагы. Нол жагы ылдый болуп турат. Суу бул жерге келип дындалат да, демек. Ар жакка кетпейт. Демек ошол башын ылдыйга түшүрүш керек болчу нол. Эмеси же ылдый чөгүп кеткен, же уровеньде тура эмес койгон бул жерге. Ошо экөөнү билесиз. Мына бул жерди жакшы жасаптыр. Жакшы жасаптыргон, бул жерди дагы бир аз ылдыйлатыш керек экен. Суу келип, бул жер анда бийик турбайбы? Кандай болсо да эптеп-септеп өтөт. Бирок дагы бир аз ылдыйраак кылыш керек. Так, бул официалдуу көпүр экен, туугандар. Бул жерде мисалга сол жака бурулуш үчүн, бул жака наркы канча, 1 километр жүрөсүң, жүрбөйсүңбү? 500 метр жүрөсүңбү? 500 метр? Мына кооптуу жерге барып, мына автоунаалар келаткан жерге барып, бурулуп, анан сол жака бурулушуң керек да. Нол жерде 2 полосаны алып салыш керек. Официалдуу өздөрү. Официалдуу жол, мына көпүрө. Мына өздөрүнүн линиясы менен жолго бириккен. Ушул жерде мына полосаны алып салыш керек. Жанагы жол 8 метр деген нол жерден жүрөт да? Ушу өзүнүн жолу. Айылдан 8 метр калтырылган 800 метр жол. 3 көпүрөнүн арасы 800 деген. 800. Өздөрүнүн жана кальций эмес. Кальций эмес, булар официалдуу. Кальций кылгандар бул өздөрү жасашкан. Тоголоктор, убактылуу автоунаа өтүш үчүн. Өздөрүнө. Алып салат. Мына белгилерди көргөнүңөрдө бул жерде жолдор бар, анан арыктар бар деп түшүнсөңөр болот да. Мына сигналдарды. Жакшы сапаттысын алышыптыр. Бишкекте ушулар сапаты жок да. Мындай кагаз эле болуп калган да. Ыдырап түшүп калат. Азыр ылдыйга көздөп баратабыз. Эми бул баягы эле көйгөйлүү участок. Мол сел арыкты жолдун сол жагына кылып койгондо. Буну айласы кетип ушул жактан алып атат. Анын нар жагында 2 метр жакта өзү союз убагынан алган сел арык бар. Канал бар, Чоң канал. кадимкидей. Чоң канал. 2 сел арык параллельно кетип атат да. Буну айласы кетип кийин дагы эле жолдун боюнан кайра ала башташты да. Эми ал кайра эле өздөрүнүн эле зыян жолду жеп баягындай кылып керек болсо керек. Ооба. Азбек компаниясы ушундай болуп калды. Мындай бияк бетин алып алды, эми ушуну эле бияк бетине да алып атышат да. Мына кенен канал турат жолдун аркы бетинде. Ошо уклон кылып койсо эле кетти да. Тем более ал ошол кеткенде ошол жак менен баягы акыркы барып түшкөн жагы да жакшы болмок да. Баягындай тоскоолдуксуз эле барып ошол көлгө түшүп кетмек да. Бул көлгө барып да, Азыр жаңы бул тарабында куруп атышат булар. Аягына чыккан жок. Бул жерде ушул жерин эле кичине бетондоп, канал жасап коюшту. Бул азыр барат дагы ушул жолдун кайра наркы бетине өтүп кетиш керек болсуңчу. Азыр ошол жерин көрөбүз. Ошол жерди көрөлү. Өткөн жерин. Ошол жери кайрадан эле баягындай болбой калганда талапка жооп бербейт ал жерчи. Баягындай турбаны эле көмүп коюшкан кичинекей. Азыркы жогоруда тарттык го турбаны. Бул дагы мондой эле болуп калган. Наркага жеткен эмес, могу жерде токтогон. Эми булчу эртең келсе канал дагы чоңоюп, жолго чейин жетип, жолду деле жейт булчу. Булар ошо жолду жеп кетпесин деп айла жок ал жерлерин тосуп калды эле да. Бул жерге бүт бардир коюп чыгыш керек да. Ооба, аны айтсак укпайт атпайбы, азыр мынога остановкада агыз алып кеткен жок болчу. Кайра алып келип коюп коюшту. Селде алып кетти беле. Белки знак боюнча мынакей. Баягы айттык, талаш болду да. 60 башталды эми. 100 метрден 60 бүттү деген знак бар. Түшүнүксүз. Жанагы сел арык кайсы жерге келип бүтөт? Жок болду мынакей. Ушул жерден жок болуп кеткен да. Бул жерде да кайра оңдошту да, сел арык бул жерден бүтөт. Бетон баш көрүнүп турат, азыр токтойбуз. Мына сол жактагы экен, э? Мына болду, нары кетпейт уже. Бул жак дөң да, бийик. Бул дөңчөдөн нары суу кетпейт, кандай суу болсо деле мына базар. Обочина жок экен бул жерде. Бул жерде бул кадимки азыр лоток келип, ошончо. Бул жерге келип, мындай экен кайра эле. Бул жерде тосуш керек экен да. Бул дагы ошондой экен уклон. Нар жагы бийик, бул жагы ылдый ишкен. Мол жак тар болуп калганда. Мына бул жактан чыгып туруп, мына эски каналга мына кошулат экен. Бул жактан сел арык кылса да баары бир ошол каналга келип кошулат экен да.
Бул эски сел арыкты калтырып коюш керек, кемчилик жерлерин оңдоп коюш керек. Ошондон ылдый иш кылып, уклон кылып, бирок адамдардын өтүүсүнө жанжолго тоскоолдук бербей турган кылып жасаш керек да. Сел келсе дагы адамдарга суу тийбей турган кылып, жанжолду тротуар жасаш керек. Мына мондой уклон экинчи категорияда 20-25 метр болуш керек кенендиги. Азыр автоунаалар көп, бири-бири менен обгон кылам деп атып дагы көп авариялар болуп атат. Мына ылдамдыгы карагыла. Мындай жерге автон келсе, тар батпай калат дейсиң да. Ол жакта кеңейтиш керек да обочина. Ол жер өзү дөң жерлер 20-25 метр болуш керек. Поворот анан бийик жерлерчи. Бул да градуска карап эметилет да, жасалат. Бул жакта да бар турбай сел арык. Булап келет да. Бирок бул азыр каяка калат? Түшүнүксүз. Бул барып нары кошулат. Бул нар жака кошулат экен да. Азыркы кошулат бар. Баягы 60-дан ким ойлойт 60 бүттү. Мына бүттү. Шуну айтсак да баягы эмне деп түшүндүрдүк айдер түшүнбөдүм. Эмне себептен коюп койгон түшүнүксүз болуп атат. Жана повороттон акыры жүргө деген. Андай баягы конуш жок, ачык жерге ушуну коюп койгон. А бизде адам жүргөн жерде ошол белги жок болуп атат да, неге? Ошону айттык. Бүгүн болгон талаптарды койдук да, балким коюп берип болсом. Мана жок деген жерден мына өтүп кетет. Обгон кылып. Жол тар да. Эми тарда эле обгон кылганда болбойт. Караштырып пайдаланат. Эрежени сактабай атабыз. Эрежени сакташ керек. Негизи штраф видеокамера койсо бир кыйла тарбияланып калат буюрса. Көп кырсыктардын алдын алса болот эле ошондочу. Ооба. Кичине тартып айдам. Чөз керек азыр. Мына жол азыр батпай атат, карагыла. Мына азыр линияны басып өттү, обгонго чыкты. Антесе чыга албайт да, сөзсүз басып өтөт. Мисалга бул 20да кетип аткан болсо, айла жок жанагы берки обгонго чыгат. Өтүш керек. Өтүш керек болот. Мына карагыла, столбалар өтө жакын. Өтө кооптуу. Эгер таш булакка кое турган болсоңор, мындай столбо койбогула жакын. Алысыраак койгула. 4 метрден жок дегенди нары коюш керек ичкериге. Жанагында баягы айттык, берки эле столбаны койбой, бир железный баягы. Темирден столбо коюш керек. Бул жерден үстү сыйрылып кайрадан азыр жасап атыштыр. Жага киши го. Переработка кайра жөнөтүп атыптыр. Бизге канча иш көп болсо ошончо акча жакшы иш кылабыз дейт го айтса. Иш көп болсо? Олар айтылар эди, кат жазып коюн бизге бөлдүп ишти таап берсин, биз иш кыла беребиз деп коюп, бизге иш болгон жакшы. Ошо айтылат. Эми азыр бул жерде акимдин баягы эле сөзү жакты мага. Дронду алып берели, айыл өкмөт бирөөнү, биз бирөөнү деп койду го. Ошол деген ишке ашырса дагы жакшы болот да. Ооба, дрон. Жадап кет. Мына жолдор кууш. Бул жерде акман. Төрткөчө анан кийин кайра эле кууш болуп кетет да. Бул жерде кенен болуп туруп, ар жак кууш болуп кетет азыр көргөзөм. Эки полосадан жүрө бересиң. Бул жай жүрсө сен дагы ошо жүрө бересиң. Кайра эле дагы полоса келип калат экен да. Андай. Ал просто эме турбайбы? Өтмөй экен. Бул жа полный сплошной экен да. Эмеден өткүчө. Ушунда эгер 4 полоса болсо, ар ким өзүнүн жолунда кетмек. Бул жай жүрө бермек, сол жакта катуураак кетмек. Өтө бермек да, азыр өтө албайсың да. Өтсөң нарушение. Бул базар жанагы Акмандан. Дарбыздарга ачып берген. Кийинки жылда ушул жерге чыксаңар, атайын шарт түзүп койду. Бул жака эми ангар-сангар кылып берсе, дарбыканасы тогуз суусу бар экен. Столбалар жакында ийилип калды. Эски жерлерде 30 сантиметрлик жерлер бар. Жолго жакын. Бул жерде айрыкча карасаң, бизде чыгып кирген жерлер. Мына бул жерде обочина жок мисалга. Бул бордюрлары салыштырмалуу эменикине караганда жакшы экен. Кызыл линиялары. Мына столбаны соккан. Биринчи эле койгон. Анан бизде биринчи. Ушуга баягы металлический жеңил да болот. Адамда иштеп, неге ошону коюп өтүп эле жиним келет.
Ал арзан да болот. Ошону айтып атам. Ал транспорт алып келгени деле да, коюп тургузганы деле. Буга ошо Шамал сайда ошондой койгон. Сонун. Ну айыл иштеринде деле бар. Көрөсүң го, машинер урган да. Жыгылбайт ошентсе делечи. Кыршыйган бойдон турат бирок. Басып калбайт. Басып калбайт. Бүттү деп турат кайра ограничение. А бирок калктуу конуш бияктан башталып атат. Мынакей. Бул жерге койду, бу жерде алып бүттү турат. Илгери проект боюнча берде жасап аткандай үйлөр жок эле да. Жок, бул жер кыска эле жер, ошол жерге да кое берет. Булар эми арканды узун таштап жасаш керек эле да, 10 жыл 100 метр, 200 метр чыкпайт да. Бул жак планда бар эле да, бияка участка бериле турганчы. Ошого карап калктуу конуштар кылып, мына кенен кылыш керек эле. Жол кош болуп калган да. Жол башталды. Могу жерлерде жок азыр. Могу жак барчы. Могу жерден бүтүсү турат. Ушул жерде эле турат. А биякта знак да жок да. А ГАИге айтсам, знактар турат, такя дейт. Обул ГАИ чалып. Сиз эмнени айтып атасыз? Десең, келчи деп мен көрсөтөйүн. Знак алдап аткан болсом, знак турат, баягы мал салды коюп койду азырчы. Алтымыш жок да, чектөөчү неме жок. Чектөөчү жок экен. Бу жерден азыр баса берсең болот да, мисалы. Ограничение жок. А бирок мал элдин баары ушул жерден эле. Калктуу конуштар. Муногун ошо азбет айласы кетип, бул сел канал деп нерге чейин жасап деди да, ар жагын жасабай койду. Биз биякта эски канал бар, булар жаңын кылып койду. Эми бул каналдын четинде эч бир ограничение неме жок баанда. Ограничение дейбизби, тосук жок. Ооба, тосук жок. Азыр любой машина бир токтойм деп четке сүрүлсө каналга түшүп кетет. Ооба, түшүп кетет. Жөн эле чөт, азыр сүрүлүп чөтат, кышында жөн эле чөт. Авто унаганга жай, токтогонго жай калтырыш керек эле да. Эч жай жок. Азыр чыкса эле каналга түшүп кетет да, уже. Ошондой. Мына бул жерлерде бир да белги жок. Эң горячий баягы ызычуу, баягы кечээки 5 авариялар көп болгон. Ушул жерде өлдүм, Алдыракта. Андан кийин кечээки 1 саатта 5 авария ушул жерде болду. Дагы эле ограничение жок да, эмнеге койбойт атат? Могу жак эми ушу главный айыл, могу мектеп ушул жакта. Мына конуштагылар бүт мына жолдун чети менен келет да, эч кандай катуу бар, эчтеке каралбайт. Мектебиңе кайсы жакта? Мектеп биякта азыр. Оң жагында. 200 метр жакка келет, оң жакта. Мына жер кууш болуп калган. Бул жерде да болуп авария? Ушул жерде болуп атат да, кечээ 5 авария ушул жерде болуп атпайбы? Мына 557 бирдеке деп жазып коюптур. Муну жазгам да мен. Азыр ушул Сузак району баягы. Эмебиз да ушул да, белгичи. Буларды койдук ушул жерде. Элдер чогулуп атат. Ушул жерде баягы түлөп көрүп атат да бүгүн. Айла кетти эми. Мына балдар. Балдар ушул жерден азыр как раз жөө жүрөт. Велосипед.